Кыргызстанда колледж менен жогорку окуу жайларындагы билим берүү акысын жогорулатууга тыюу салынды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Мындай мораторий 2026-2027 жылдарда күчүндө болот. Президент Садыр Жапаров 11-майдан тартып, ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен облус жетекчилери жолугушууларды өткөрө тургандыгын билдирди. Президенттин айтымында Ош облусуна болгон иш сапарында 80% райондук жана облустук деңгээлде чечиле турган маселелер болуп чыкты. Айтмакчы, май-июнь айларында өткөрүлө турган ар бир жолугушуу улуттук телерадио корпорациясы аркылуу жана соц тармактагы баракчаларда түз эфирде көрсөтүлөт. Кадамжай, Лейлек жана Баткен райондорунун аймагында жааган жамгырдан улам тоолуу айылдарда сел жүрдү. Ош Баткен Разаков жолунун айрым тилкелеринде жана ички жолдордо селден улам жол кыймылы кыска мөөнөткө үзгүлтүккө учурады. Үзгүлтүккө учураган электр энергиясын калыбына келтирүү жана сугат каналдарын тазалоо иштери учурда улантылууда. Таластагы борбордук паркты реконструкциялоо иштеринин 80%-га чукул аяктап калды. Эске салсак, оңдоп түздөө иштери былтыр июнь айында башталган болчу. Сейилдөөчү жайдын жалпы аянты 1,5 гектар, 8 аттракцион, оргума, эс алуу аймагы жана автоунаа токтотуучу жай каралган. Ошондой эле Таласта Баластан көңүл ачуучу борбордун дагы курулушу жүрүүдө. Биринчи майдан тартып Бишкектеги Киев көчөсүнөн Ибраимов көчөсүнөн Абдрахмановго чейинки тилкесинде убактылуу 2 тараптуу кыймыл киргизилди. Мындай чечим Шопоков көчөсүндө жолду кеңейтүү иштерине байланыштуу болууда. Беле кетсек, жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу жана Киев көчөсүнүн өткөрүмдүүлүгүн жогорулатуу максатында ушундай чечим кабыл алынды.